Assalamu alaikum, урматтуу замандаштарым, мекендештерим. Биз азыр Баткен облусуна келдик. Эмнеге анткени бизге Россиядан, Америкадан, Англиядан, Казакстандан, Кыргызстандын булуңгурчтарынан канчалык адамдар өздөрүнүн каражатын аманат кылып тапшырып берген. Ошону ким муктаж болсо, кимге керек болсо, түзмөсүз түз жеткизип бериш үчүн гана келип отурабыз. Анткени аманат деген аманат, анын ар бир тыйынына жооп бериш бул бизден. Бул бир. Экинчиден, агрессия болду. Бул да биздин тагдырыбыз. Биз мындан туура тыйнак чыгаралы. Кудайга шүгүр. Элибиз аябай ынтымактуу экен. Бир нанды бөлүп жегендер бар. Бир кичинекей 14 миңдик шаарга 12 миңдей качкын келиптир. Эч жактан жардам албай, бир нанды бөлүп жеп, адамдар бир бордорун күтүп алгандай колдон келишинче кам көрүп атат. Ушундай ынтымак болуш үчүн сөзсүз бирөөнүн басып киришинен күтүп отуруш кажет эмес. Эгер жөнөкөй күндөрдө эле ушундай ынтымак болсок, Кудай буйрса биз абдан күчтүү өлкөбүз. Адамдардын кайрымдуулугун көрүп атабыз. Канча штабтарга бардык. Кичинекей балдар жылдап оюнчук алым деп топтогон акчаларынан берип кетип атат. Инвалидтер келип жардам берип кетип атат. Аксакалдар берип жардам берип кетип атат. Бул жакта качкындар жайгашкан лагерьге келип көрүп атабыз. Бийликтер колдон келгендин баардыгын кылып атыптыр. Көп эле сындай бербейличи. Мындайда сындай турган заман эмес, бири-бирибизди колдойлу. Бул пандемия менен күрөшкөн күндөр эмес, бул мекенди коргогон күндөр. Ошон үчүн волонтерлор дагы мамлекеттик функциясын биз алып атабыз деп айтпагыла. Мамлекеттик функциясын мамлекет өзү аткарат. Бирдеге кылсак дагы акимдер менен, айыл өкмөттөрү менен, жергиликтүү бийликтер менен кеңешип, координациялап эр шаркка кылыш өтө маанилүү. Элибиз духу күчтүү эл. Батырларыбызды көрүп атасыздар. Мындай күрөштө ким жеңет? Акыйкат ким тараптуу болсо ошол жеңет. Жараткан кимди колдошсо ошол жеңет. Бизден кеткен жок, биз бирөөнүн жерин тебелеп кирген жокпуз, бирөөлөрдүн үйүн өрттөгөн жокпуз. Аялдарды, балдарды, аксакалдарды үйүнөн качып качкын болушуна себеп болгон жокпуз. Акыйкат биз тарапта. Албетте сыноолор болот, бирок аягында чындык жеңиш биз тарапта болот. Кыжылат болбоңуздар. Бул күндөр да өтүп кетет. Бирок ушул күндөрү тилибизди сактап, популизмге алдырбай, аша чаппай, бири-бирибизди колдоп, көңүлүбүздү көтөрүп, жеңишке бирге баралы. Баштар, жүрөктөр бириксе, максатыбыз бир болсо, башчыларыбызга баш ийгенди билсек, Кудай кааласа, бардыгы жакшы болот. Бул билгенге эгемендүүлүктү коргоо. Биздин бабалар кан төккөн, бирок биз үчүн эгемендүүлүк оңой эле келип калгандай болду эле. Бирок сыноо келип атат. Бул сыноо бизди бышырсын, жетилсин. Кыргызстандын Кудай кааласа келечегин кең. Бир чарчы эмес, 1 миллиметр жерди эч кимге бербейбиз. Кыргыз эли жашап келатат, бизди жок кылам деген канча элдер азыр сөгүү сөпөт болгон. Кудай кошуналар менен бизге ынтымак берсин, алардын элин күнөөлөбөгүлө. Бирок ушундай ката кетирип аткан башчыларына дагы ынсап берсин. Эгерде түшүнбөсө, тагдыр түшүндүрөт, жараткан түшүндүрөт. Бардыгы жакшы болот буюрса. Салам алейкум.